чоң стратегический проектти ишке киргизип атат. Бул Жалал Абаддагы КБК заводу модернизация болгону. Биринчи ошонун ремонтун кийин кылса дагы караштырып койгула. Сайыз учундагы күлүчакирлер турат. Асланбап боюнча мен келгенден кийин бир жумадан кийин Асланбапты барып көрүп келдим. Акыбалы өтө начар. Сүрөткө тартып келип правление көрсөтүп, мындан ары кандай иш алып барабыз, кай жагынан баштап оңдойбуз кеңештик. Жакын арада ал жакты эс алуу борборун оңдоо аракеттери башталат. Биздин мунай иштетүү заводунун чыккан продукцияны сыртка сатуу боюнча мурун коюлган бөгөт бар экен. 2021-жылы запрет на вывоз президентибизге кайрылып, түшүндүрүп айтып, ал киши дароо министрлер кабинетине тапшырма берип, эртеси күнү чечип берди. Эми мындан ары Кыргыз Петролиум компания өндүргөн продукциялар мурункудай Афганистанга, Тажикстанга, Өзбекстанга ким каяка кааласа сатканга укук алды. Бул эми биздин заводдун токтобой иштеп жүрүп кетишине жардам түзөт, өбөлгө түзөт. Кыргыз нефтегаз өзүнүн мойнуна алган 100 миллиондун 40 миллионун төлөп берди. Акыркы 4 транш төлөнбөй турат. Ошол себептен мен экинчи жолу президентибизге барганда айттым, ушундай эгер акчаны кечеңдеттерсек, график бузулуп, 27-жылдын 4-кварталында жаңы заводубуз бүтпөй калат. Урматтуу президент, ошого да жардам бериңиз дедим. Ал киши дароо Министерство финансыга төрагасына чалып тапшырма берди. Мен чыгып ал кишиге барып жолуктум. Азыр кагаз иштери жүрүп атат. 1 ай, 2 ай кагаз иштери бүтсө, ал 2 миллиард алып, биз ошо спек инженерге которуп беребиз. Анан заводубуз өз убагында 27-жылдын 4-кварталында бүтөт. Президент мага тапшырма койду, ошолорду көзөмөлдөп туруп, бүтсүн, биздин баягы нефтибиз чыккандай кайра иштетилип, пайдасы менен сатылсын деген тапшырманы койду. Мен көзөмөлдөп атам күнү-түнү. Баягы пром тармакта эмес иштеген кызматкерлер 18 000 колдон алат экен. Мына бул жерде Буркан Батырович отурат. Экөөбүз кеңешип, чөнтөгүбүздү, казынабызды эсептеп, ал тармакта иштеген кызматкерлерге 5 миңден кошуп бердик. Жөнөкөй жумушчуларга кам көргөндөн жумушумду баштадым. Профилакторияга барып, дарылангандан 2 000 сом киргизип койгон экен, өзүңүздөр билесиздер, аны алып салдык. Лагерге барганда балдарыбызга 2 000 сомдон төлөм киргизип алган экен, аны алып салдык. Тамак ашка болгон жанагы питанияларды кайра кайтарып бердик. Профилакторияда тамакка деп бөлүнгөн акча 400 сом экен, ага 100 сом кошуп бердик. Эми чөнтөккө жараша кошуп атабыз. Мунайды мурун жеке жактарга сатылып кетчекен, аны жеке жактарга сатууга тыюу салдык, токтоттук. Мындан кийин биз өндүрүп каскан мунай өзүбүз иштеп пайдасын өзүбүз көрөбүз. Ал биздин ырыскы, ал Кыргыз нефтегазынын ырыскысы. Ал силерге келиш керек, силерге пайдалуу келиш керек. Биринчи Кыргыз нефтегазынын кызыкчылыгы корголот, андан кийин Кочкор Ата шаарынын кызыкчылыгы корголот. Ошондон ашып анан мына биз бир аз оңолуп түзөлүп калдык десек, ошондон анча-мынча кайрылууларга жардам берсек болот.